Күн нуру, шамал, чаң, назик беттериңизге терс зыянын тийгизип, сепкилдин чыгышына шарт түзөт. Сепкилден арылууга болобу? Ушул суроого жоопту косметолог-дерматолог Мерим Давлетовадан билип көрдүк. Негизи сепкил тегерек же сүйрүү формадагы ачык сары, кочкул күрөң түстөгү пигменттүү так. Адамдын бетинде, колунун сыртында, ийнинде, кээде даалысында жана көкүрөгүндө симметриялуу болуп жайгашат. Сепкил эмне үчүн пайда болот? Тукум куучулук жана күн нуру. Сепкил тукум кууйт. Ошондой эле жаз мезгилинен кеч күзгө чейин күн нурунан коргонбосоңуз пайда болот. Адатта жаз-жай мезгилинде көбөйүп, кышында көп байкалбай өзүнүн өңүн кетирет. Боор, өт оорулары жана ички бездин бузулушу. Эгер ден соолугуңуздун начарлашы менен сепкил түшсө, дарыгерге кайрылганыңыз оң. Белгилүү бир оорунун айынан чыккан сепкилди кетирүүгө мүмкүн. Сепкил тукумдан тукумга берилген генетикалык түзүлүш. Андан толугу менен арылууга бир дагы косметолог кепилдик бере албайт. Өтө билинбей турган кылып коюуга пилинг, агартуучу мезотерапия жана лазер жардамга келет. Ошондуктан сепкилди алдын алуунун мааниси чоң. Сепкилди алдын алуу жолдору бар. Эрте жаздан кеч күзгө чейин күнгө чыгаарда бетке сөзсүз түрдө күндөн коргоочу бет май сүйкөө маанилүү. Бет майды сүйкөп коюп, тим болбой упаанын да колдонуңуз. Колуңуздан келишинче күндө көп жүрбөңүз. Башыңызга баш кийим кийип, көз айнекти тагынып алыңыз. Эч качан жаз жана жай мезгилдеринде бетти агартуучу бет майларды колдонбоңуз. Сепкилден үй шартында дагы арылса болот. Мисалы, маска жасап. Айран сепкилди агартуучу касиетке ээ. Бир жумада 3 ирет айрандан маска жасап турсаңыз жардамы тиет. Экинчиси киви. Бир даана кивини данеги менен сүргүчтөн өткөрүп, сепкилден арылтуучу пилинг катары колдонсоңуз болот. Бетиңиз калың болсо 3-4 минутта массаж жасап коюңуз. Жука болсо укалоонун кереги жок. Киви маскасын бетиңизге 10 мүнөткө коюп, кайра жууп салыңыз. Эгер бетиңиз майлуу болсо, чекеңизге, ээңизге, мурдуңуздун үстүнө көбүрөөк коюңуз. Себеби киви бет майлуулугун дагы азайтат. Үчүнчүсү, бадыраң. Эгер сиздин бетиңиз майлуу болсо, бадыраңды бир аш кашык кылып эзип, ага жумуртканын агынан жарымын кошуп аралаштырасыз. Бетиңизге 15 мүнөт коюп, андан кийин жылуу суу менен жуйсуз. Төртүнчүсү, лимон. 2 аш кашык сүткө лимондун 7-8 тамчы ширесин тамызып аралаштырып аласыз. Бетке 15 мүнөттөй коюп, андан кийин жылуу суу менен жууп коесуз. Бул ыкманы лимондон аллергиясы барлар колдонсо болбойт. Бетиңизге маска кылганда ары-бери баспаңыз. Жатып алсаңыз, жер тартымы менен маска жакшы сиңип, эффективдүү болот. Ден соолукта болуңуз.